Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге дагы бир даамдуу пирогду сунуштайм. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Алгач баардык кургак азыктарды таразага тартып, аралаштырып алабыз. Бул эленген un, көптүргүч, туз, ванилин жана ошондой эле кум шекер. Баардык керектүү азыктардын өлчөмүн адаттагыдай эле видеонун алдына калтырып жазып коем, кирип көрүп алсаңыздар болот. Андан кийин ак май же маргаринди сүргүчтөн өткөрүп, un менен жакшылап аралаштырып, ушалап, кумга окшогон абалга жеткиребиз. Эми бир жумуртканы чагабыз жана экинчи жумуртканын агын гана кошуп, сарысын алып коебуз. Сарысы бизге толтурмасына керек болот. Ошондой эле 2 аш кашыктай каймак кошуп, жакшылап аралаштырып, эми камырыбызды жууруйбуз. Камырды өтө көпкө деле жууруганга болбойт, андыктан жөн гана баардыгын мына ушинтип чогулганча эле аралаштырып, бир тоголок кылып чогултуп, салофан баштыкка салып, жарым сааттай муздаткычка салып коебуз. Ага чейин толтурмабызды даярдап алсак, толтурмага мен быштак, каймак жана ошондой эле жумуртканын сарысын, ал эми кум шекерди болсо өзүңүздүн татымыңызга жараша. Менде быштак таттуу болгондуктан бир аз эле коштум. Жакшылап аралаштырабыз дагы, толтурмабыз ушу менен даяр болот. Айта кетчү нерсе, мен алган толтурма бул камыр үчүн аздык кылат, андыктан мен камырды экиге бөлүп, 2 кичинекей пирог жасаймын. Эгер чоңураак пирог жасайм десеңиз, анда албетте толтурмасын дагы бир порцияга көбөйтүп, көбүрөөк жана чоңураак кылып жасап алсаңыз болот. Камырдын жарымын мен өтө жука эмес, өтө калың эмес, болжол менен 2 сантиметрдей кылып жайып алабыз дагы. Өөлүк менен дагы которуп алсак болот формага. Анткени камырыбыз абдан эле назик, жумшак болгондуктан жыртылып калган жерлерин оңой эле бирок жабыштырып алабыз. Ашыкча камырларын кесип алып таштайбыз дагы, толтурманы салып, ошондой эле менде форма бийигирээк болгондуктан дагы бир аз бөлүгүн кесип алып таштадым. Андан кийин алдын ала ысык духовканы 180 градуска ысытабыз. Алгач алдыңкы көзүнө 10 мүнөткө салабыз. Андан кийин 10 мүнөттөн кийин ортоңку көзүнө коюп, дагы 20 мүнөттөй бышырып алабыз. 20 мүнөттөн кийин мен духовкадан дароо алып чыкпастан, жөн гана духовканы өчүрүп, эшигин бир аз ачып, ошол духовканын ичинде муздатып алдым. Ал эми пирог муздаганча бетине карамелдешкен банандарды даярдап алсак, табакка кум шекерди салып, эритип алабыз. Кум шекери эригенче 2 бананды ичке кылып туурайбыз. Жана ошондой эле кум шекерди эрип жатканда аралаштырганга болбойт. Акырын эле мына ушинтип табаны айлантып, кашык тийгизбей аралаштырабыз. Андан кийин ак майды кошобуз. Май сөзсүз түрдө даамдуу ак май болушу керек. Маргарин колдонгонго болбойт, анткени даамын бузуп коет. Ак майды салып, бир аз эригенден кийин тууралган банандарды салабыз дагы. Жакшылап аралаштырып, 1-2 мүнөттөй кууруп алабыз. Мен дагы күрөң кум шекер дагы кошуп койдум, бирок бул милдеттүү эмес, кошпой деле койсок болот. Мына ушинтип акырындык менен аралаштырып, кууруп алабыз. Банандар эзилип кетпеши керек жана ошондой эле абдан кургап дагы кетпеши керек. Андан кийин пирогдун бетине куюп, бир аз муздатып бере берсек болот. Аягында кум шекердин упасы же шоколад менен кооздоп, кофе, чай менен берсек абдан эле даамдуу, назик пирогдордун бири жана мен ойлойм оңой эле деп, анткени миксердин жана кымбат баалуу азыктардын кереги жок. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми видео жаксап, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып жана каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.